Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежди, кыргыз тили жана адабият предметинин окутуучусу Эмилова Гүлнара Акматжанова кайтарым байланыш. Исхак Разаков. Исхак Разаков мамлекеттик жана саясий ишмер. Исхак Разаков 1910 5 октябрда Лейлек районундагы Кароосун айылында туулган. Исхак 3 жашында апасынан, 5 жашында атасынан айрылып, Ходжент шаарындагы балдар үйүндө тарбияланат. Андан соң Ташкент шаарында окуган. Тагдырынын татаалдыгына карабай, билимдүү болгон, ынтызарлыгы абдан күчтүү болгон. Окуп жүргөндө эле тең туштарынан өзгөчөлөнүп турган. Разаков жогорку билимди алгач Ташкент шаарында Өзбек агартуу институтунда алган. Кийин Москвада пландоо институтунда окуган. Алгач ишмердигин Өзбек СССРдигинен баштаган. Исхак Разаков 35 жашында 1945 Совет өкүмүнүн чечими менен Кыргыз СССРинин Министрлер кеңешчисинин төрагасы кызматына келет. Ошол кезде Кыргыз Республикасынын абалы начар болгон. Разаковдун келишими менен республикадагы бүтпөй жаткан иштер жанданган. Себеби Разаков ар дайым Совет бийлигин тууралуу кат жиберип жардам сурап турган. 1950 Разаков Кыргыз СССРинин Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп тайындалган. Ошентип Кыргызстан СССРдин курамына кирип турган убакытта азыркы Кыргызстан аймагында башкаруу биринчи жолу Кыргызга берилген. Исхак Разаков жетекчи болуп турган убакытта жаңы заводдор, фабрикалар, шахталар, электр станциялар, мектептер жана үйлөр курулуп пайдаланууга берилген. Ош-Бишкек унаа жолунун курулушу бүткөн. 20дан ашуун ири өнөр жай, иш-каналар ишке киргизилген. Кыргыз СССРи түшүм өстүрүүдө жана эт, сүт өндүрүүдө алдыга чыгышат. Биринчи жолу Ленин ордени менен сыйланган. Исхак Разаков 1979 18 мартта Москвада көз жумган. Разаков мекенге кылган ак кызматы менен элдин сүйүүсүнө ал ар дайым «Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот» деген ураан менен жашаган. Ош-Бишкек унаа жолунун курулушу бүткөн. 20дан ашуун ири өнөр жай, иш-каналар ишке киргизилген. Кыргыз СССРи түшүм өстүрүүдө жана эт, сүт өндүрүүдө алдыга чыгышат. Биринчи жолу Ленин ордени менен сыйланган. Исхак Разаков 1979 18 мартта Москвада көз жумган. Разаков мекенге кылган ак кызматы менен элдин сүйүүсүнө ал ар дайым «Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот» деген ураан менен жашаган.